жанагы Ташиевди колдоочулардын 75 катарында ырайымдын 50%га жакын адамдары ырайымдан акча алып жүргөн. Ошол Ырайым Матраимовдун акчасын алып иштетип жүргөн бир журналигасы Камчыбек Ташиевге кирип ырайым жөнүндө бүт информацияны берип чыккан. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы бай адамдарды ким колдойт жана кордойт деген суроо кылып мындай көз салып көрдүм да, чындыгында эле ушул адамдарды ошол мен баймын, көпөсмүн, манапмын деген адамдарды өзүнүн колдоочулары эле кордойт экен, өзүнүн колдоочулары эле сатат экен. Жанында жүргөндөрү сатат экен. Ошолор саткындыкка барат экен. Же болбосо алыста жүргөн биз каяктан билебиз? Ошол жанындагысы эле бизге кабар берет экен. Мынакей эми мен бир нерсени айтып коеюн. Жакында ушул Камчыбек Ташиевдин ошол телеканалында иштелген бирөө мына бүгүн деле ошол жакта иштеп атат. Ошол мага кабар берип атат. Ташиев Салы акенин Кыпчак кафеси жана бир топ жерлерин тартып алган деп мага исписок берип жөнөтүп атат да. Ана мен таң калдым. Бирок мен айтпаңыз деди. Болуптур, мен убадага туруп анын атын айтпайм. Бирок бул жерде ошол Ташиев короткон акчаны кор түтүп Ташиевдин өзүн кордоп атат да. Ошондой эле Жеңишбек Токторбаевдин жанында жүргөн досу, мен Жалалатты жакшы билем да. Анын жанында кимдер жүргөн? Ал кайсы бир убакта кайсы бир партия менен Республика партиясына барып, ошону бир шаардык кеңеште колдогонун жакшы билем да. Ошондо кимдер менен болуп калганын Жеңишти мен жакшы билем да. Мына ошол жанында жүргөн досу айтып атат. Токторбаев менен Тагаевдарды агайыны туугандары деп коет. Булардын эч кандай каны кошулбайт дейт. Булар тууган эмес дейт. Керек болсо Жеңиш Токторбаев Тагаевдардын жерин тартып алган. Мына могу Тагаевдин, бул Тагаевдин деп ал мага кабар берип атат. Көрдүңөрбү? Силерди өзүңөрдүн эле колдоочуларыңар кордоп атат. Акчаңарды кор тутуп атат. Кайра берген акчаңарды өзүңөргө жумшап атат. Же болсо жаныңарда болбогон биз каяктан билебиз силерди. Ошондой эле дагы бир нерсе, ушундай бир окуя болгондо ушул Токтогул Тумановду дагы, Токтогул Туманов каза болгондо Токтогул Тумановду бир сапожник деп коет экен ал журналиганы. То есть Токтогул Тумановдон сапожка алдырып, кийим алдырып эле жүргөн журналига Токтогул Тумановду жамандап жазды деп кабар берди бирөө да. Анан чындыгында эле мындай карап көрсөң таң каласың. Ошол журналига сизде иштеген деп мага айтып жазып берип атат да, кабар берип атат. Анан негизи моуреки силерде кыракылык барбы? Байлар дагы ыйлайт деген ушул экен да. Өзүңөрдүн акчаңарга эле өзүңөр ыйлайт экенсиңер да. Өзүңөрдүн акчаңарга эле кайра өзүңөрдү ыйлатып коет экен да, өзүңөрдүн акчаңар. Ана могу Ырайым Матраимов жөнүндө дагы муну да бир көпөс түтүп, манап тутуп, Ырайым миллион деген атка кондо. Жанагы Ташиевди колдоочулардын 75 катарында Ырайымдын 50%га жакын адамдары Ырайымдан акча алып жүргөн. 50%га жакыны ошо Ташиевди колдоп кол коюшуптур. Бирок ал Ырайымды камаган да, Матис Мингизем деген адамды колдоп кол коюшуптур. Мен таң калам. Ошондой эле ошол Ырайым Матраимовдун акчасын алып жүргөн, анын ырын ырдап жүргөн ырчы айтып атат. Оказывается, Ырайым досум коррупционер Турбаев деп.
Сен анын акчасын алып жеп ичип жүрбөдүң беле? Эми анын акчасын жерип калдыңбы ичип жеп бүткөндөн кийин? Ырчысы болуп жүрбөдүң беле ырынырдан? Ошондой эле ошол Райым Матраимовдун акчасын алып иштетип жүргөн бир журналигасы Камчыбек Ташиевке кирип, Райым жөнүндө бүт информацияны берип чыккан. Ана Моурек ошол акча алган көпөстөр силердин өзүңөрдүн колдоочуңар эле, силердин өзүңөрдүн акчаңар эле силерди кордоп жатат. Ошолор эле кайра силерди сатып жатат. Жана Ташиевдин журналисти Докторбаевдин жан досум деген жанында жүргөн досу. Мен аларга убада берген үчүн мен атын айтпайм. Бирок мен ал адамдарды мен дагы сыйлабайм. Силердин акчаңарды алып силерди сатып аткандан кийин ал демек туулгандан баштап тубаса сатканда. Рахмат көңүл бергендериңизге.